Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен маектеше турган тема чүнчүп кетүү же чүнчүп кетүүдөн кантип кутулууга болот. Чүнчүп кетүү, депрессия, стресс деген сөздөр бири-бири менен синоним болуп, маанилеш болуп кетет да, мындай караганда. Чүнчүп кеткенде адамдын психикасына же болбосо жүрүм турумуна эле чүнчүп кетүү таасир этпейт. Бул жерде анын ден соолугуна да таасирин тийгизет да. Адам чүнчүп кеткен учурда кайсы мезгилде чүнчүп кетиши мүмкүн? Бардык тилек максаттары ишке ашпай калган мезгилде, көздөгөн максатына жетпегенде, же болбосо өзүнүн курбалдаштарынын алдында тил табыша албай, алар менен тең келише албай, пикир келише албай, бөлүнүп калганда өзүн пассынтып, менин колуман келбейт, мен мындай нерселерди кыла албайм, мен булардай болгонго мүмкүнчүлүгүм жок деп, бул түшүнүктөр кичинекей балдарда эле эмес, бул жада калса бардык инсандарда, тирүү инсандардын бардыгында эле ушундай чүнчүп кетүү процесстери болот. Бул чүнчүп кеткен учурда адамдын жүрүм туруму менен психикасы эле бузулбайт. Бул мезгилде анын сөзсүз ден соолугуна зыян тиет. Ден соолугуна ал эгерде чүнчүп кетүү абалынан өзүн өзү алып чыгып кете албай калса, анда ал кандайдыр бир ооруларга сөзсүз чалдыгып калышы мүмкүн. Ал үчүн ал бардык нерсени жасаштан мурда эгерде сиздин балаңыз ошондой чүнчүп баратканын байкап калсаңыз, анда ага сиз шыктандыруу иретинде маалыматтарды беришиңиз керек, аны шыктандырышыңыз керек, колдошуңуз керек, анын көздөгөн максатын аныктап туруп, ошого туура багыт бериш үчүн аны жетелешиңиз керек. Сөзсүз түрдө сиз балаңызга сен муну жасай аласың, бул сенин колуңдан келет, же болбосо бала ошол нерсеге эч макулдук бербей аткан болсо, өзүңүздүн башыңыздан өткөн ошол чүнчүп кеткен учурларыңыз, ошол жерден чыккандын жолдорун, ыкмаларын түшүндүрүп берсеңиз болот. Мисалы, чүнчүп кетүү дагы адамдын самовнушение деп, ички өзүн өзү кабыл алуусу болуп эсептелет да. Мисалы, достору, анын чөйрөсүндөгү достору, же болбосо курбалдаштары бардык ийгиликтерге жетишип аткан болсо, ал ар бириндеги көргөн ийгиликти өзүнө кабыл алганда, менде мындай нерсе болбойт, мен мындай нерсеге жетише албайм, мындай кылганга менде мүмкүнчүлүк жок дей бериши мүмкүн да. Бирок бул нерселерге жеткириш үчүн сөзсүз айлана чөйрөсүндөгү инсандар дагы аларга камкорлукта караш керек. Негизинен ата-энеси, мектептеги мугалимдер, бирге иштеген коллегалары, курбалдаштары, достору деги эле бардыгы ошол нерсеге түртүш керек. Башкача айтканда мотивация бериш керек. Ошол чүнчүп кеткенден чыгып кетүү үчүн адамда мотивация болуш керек. Мотивация бул, билесиздер, латын тилинен которулганда түрткүч күч, кыймылга келтирүүчү күч. Качан гана адамдын психологиялык жактан чүнчүп баратканын байкасаңыз, анда аны оң жакка түрткөнгө, мотивация бергенге аракет кылыңыз. Сөзүмдүн жыйынтыгында айтайын, корккон адамды ошол көйгөйлөрдүн бардыгы баса берет. Көйгөйлөрдүн баары баскан сайын адам чүнчүп кете берет да. Эгерде сиз өзүңүз ушундай абалда экениңизди байкап калган болсоңуз, анда сизге сунушум, сиз ушул мөөнөттөн баштап ордуңуздан турасыз дагы, ал түйшүктөр сиз үчүн жок деп эсептейсиз. Жана аны жеңгенге мүмкүн. Себеби адамда ишеним болгондо ал нерселердин бардыгын жеңип чыгып кете алат. Мен сизге дем, күч, кубат каалайт элем. Ошол чүнчүп кетүүдөн чыгып кетүүңүз сөзсүз түрдө чыгып кете аласыз. Мен сизге ишеним берем.